Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү видео сабакты теңдемелер жана барабарсыздыктар менен чыгарыла турчу ар кандай маселелерге көңүл бурабыз. Математика боюнча негизги тесттин 2-бөлүгүндө ушул сыяктуу тапшырмалар кездешет. Демек силер үчүн бул аябай маанилүү. Биринчи тапшырма. Эгер x кошу 1 бөлүнгөн x кемитүү 2 барабар 3 болсо, анда x тапкыла. Чыгаруу. Балдар, бул теңдеме экен. Аныкталуу областы 2ден башка болгон бүт чыдык сандардан турат. Бул теңдеменин эки жагын тең, нөлгө барабар болбогон x кемитүү 2 туюнтмасына көбөйтсөк тең күчтүү теңдемени алабыз. x кошу 1 барабар 3 көбөйтүлгөн x кемитүү 2. Мындан x'тарды сол жакка топтоп, сандарды оң жакка топтоп, x барабар 3/5 деген жоопту таптык. Экинчи тапшырма. Эгер сандык удалаштыктын биринчи мүчөсү 60 барабар болсо, ал эми андан кийинки ар бир мүчөсү мурункусунан 7 азыраак болсо, анда бул удалаштыктагы оң мүчөлөрдүн баары канча? Чыгаруу. Арифметикалык прогрессияны көрүп турабыз. Биринчи мүчөсү 60 барабар, ал эми арифметикалык прогрессиянын айырмасы 7 барабар экен. Арифметикалык прогрессиянын n мүчөсүнүн формуласы слайдта силерге үчүн көрүнүп турат. Бул удалаштыктагы оң мүчөлөрдүн санын аныктоо болгондуктан төмөндөгүдөй барабарсыздыкты түзөбүз. A1 кошулган d көбөйтүлгөн n кемитүү 1 0дөн чоң деп. Бул барабарсыздыкка тийиштүү маанилерди ордуна коюп, n 9,9/4 деген чыгарылышка ээ болобуз. Демек, туура жообу Б. Балдар, бул сан удалаштыгы ар бирин санап чыксаңар да болот. Экинчи ыкмасы деп эсептейлик. Мисалы, биринчи мүчөсү 60 болсо, кийинкисин 7 кемитүү 53 аласыңар, 46 аласыңар, 39 жана башкалар. 4төн кийинки мүчө терс мааниге экен. Демек, -3 жерки сандарды санасаңар, бул сан удалаштыкта оң мүчөлөрдүн саны 9 барабар болуп чыгат. Туура жообу Б деп белгилеп койсоңор болот. Үчүнчү тапшырма. Эгер А кемитүү Б 5 барабар болсо, анда модулдун ичинде Б кемитүү А кошу П көбөйтүлгөн модулдун ичинде А кемитүү Б 25 болсо, анда П'ны тапкыла. Чыгаруу. Модулдун аныктамасынын негизинде модул ичинде Б кемитүү А бул модулдун ичинде А кемитүү Бга барабар. Демек, булардын ордуна 5ти коюп, биз 5 кошу 5П барабар 25 деген теңдемени алабыз. Мындан П барабар 4. Туура жообу Г. Төртүнчү тапшырма. 4 сандын арифметикалык орточо саны Кга барабар. Эгерде К 9дан кичине, бирок 6дан чоң болсо, анда ушул 4 сандын суммасы төмөн жакта келтирилгендердин кайсынысына барабар болушу мүмкүн? Жооптун 5 варианты берилген. Чыгаруу. 4 сандын арифметикалык орточо санын төмөндөгүдөй кылып жазып алалык. Эгерде сандарды x1, x2, x3, x4 деп белгилесек, булардын суммасын 4кө бөлүп, бул 4 сандын арифметикалык орточо саны жана Кга барабар деп барабардык түрдө жаздык. Эми бул барабардыктын эки жагын 4кө көбөйтүп жана 4 сандын суммасы берилгендиктен S деп белгилеп алып, төмөндөгүгө келебиз. S барабар x1 кошулган x2 кошулган x3 кошулган x4 барабар 4К. Биз билебиз К 9дан кичине жана 6дан чоң экенин. Ушул барабарсыздыкты 4кө көбөйтүп 4К 36дан кичине 24төн чоң деп билебиз. Эми 4К'нын ордуна сумманы жазып, биз бул сумма 36 менен 24түн арасында экенин аныктадык. Бул 32 Г варианты деп белгилейбиз. Бешинчи тапшырма. Эгер П кошулган 16га калдыксыз бөлүнсө, анда П санын 6га бөлүнүүнүн калдыгы канчага барабар? Чыгаруу. 6га калдыксыз бөлүнгөн сандарды биз 6К деп белгилейбиз. Анда П кошулган 10ду барабар 6К деп жазып алалы. К бул бүтүн сандар. 10ду оң жакка которуп, П барабар 6К кемитүү 10 деп
-10'ду кайра -12 кошулган 2 деп туюнтуп алып, 6-ны кашанын сыртына чыгарып, 6 кашанын ичинде К кемитүү 2 кошуу 2 дегенге келебиз. А санын Б санына бөлгөндө Q'дан тийип R калдык калса, аны А барабар Б көбөйтүлгөн Q плюс R деп жазылат. Демек, биз алган туюнтмада R бөлүнүп көрсөтүлүп тургандыктан, биз мында калдыкты 2 деп билебиз. Экинчи жолуна көңүл бурсаңар, 6га калдыксыз бөлүнө турчу сандарды төмөндөгүдөй кылып жазып алалы. 12, 18, 24, 30 жана башкалар. Бул сандардын курамынан 10 санын бөлүп көрсөтөлүк. Мен 6-ны бул жерге, бул катарга жазган жокмун, анткени 6-6га калдыксыз бөлөт. Бирок ал 6-нын курамынан 10 санын бөлүп көрсөтө албайбыз. 12-ни 2 менен 10-дун суммасы, 18-де 8 менен 10-дун суммасы жана башкалар. Эми П кошулган 10-дун түрүн алып келдик. Бул сан 6га бөлүнгөндүктөн, бирок П'ны бөлсөк канча калдык бар экен деген талапты билебиз. 2-ни 6га бөлсөк 2 калдык калат. 8-ди 6га бөлсөк 2 калдык калат. 14-тү 6га бөлсөк 2 калдык калат. Жана башкалар. Толук эмес индукция методу менен биз кандайдыр законун ченемдүүлүктү байкадык. Демек, П санын 6га бөлсөк 2 калдык калат. Туура жообу Б. Кийинки тапшырмага көңүл бурсаңар, букетте бардыгы 27 гүл бар. Ромашкалар жана коңгуроолор. Коңгуроо гүлдөрүнө караганда ромашкалар 3кө көп экенин белгилүү. Букеттеги ромашкалар канча? Чыгаруу. Коңгуроолорду X деп белгилесек, ромашкаларды X кошуу 3 деп жазабыз. Теңдемени түзүп алып, X'ти 12 деп аныктайбыз. Бирок силер Б жообун белгилегенден шашпагыла. Туура жообу Б эмес. Биз букетте ромашкалар канча деген талапка көңүл бурушубуз керек. 12ге 3 кошуп 15 туура жообу Г деп белгилейлик. Балдар, ушул сыяктуу маселелерде талабына көңүл буруңуздар. Типтүү каталарды кетирбегиле. Силерге ийгилик.